Абдан активдүү түрдө жумуш алып барып жатат. Ошол баласынын көңүлүн карап, унаа каражатындагы берип койгон учурлар бар. Окуучулар эми булар балдар. Балдар азыр жоопкерчилик жакшы сезе элек. Күнү түнү уктабай өзүнүн кызматын өтөшөт. Ошол бир күндүк майрамды майрамдайбыз деп, жоопкерчилигин баардыгын унутуп коюп, унаа каражаттарын балдарына берип коюп, анан акыркы аянычтуу тагдырлар абдан көп да. Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга салам айтып, адаттагыдай алып баруучу мен Нурмат Абукеев. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү берүүбүздө азыркы алдыбызда боло турчу 25 май, 29 майга жылып кетти. Ошол 29 майда балдардын акыркы коңгуроо күнү кандай салыш керек? Бул жөнүндө азыр бизге атайын келген Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын инспектору, милициянын майору Орозалиева Гүлназ Туратбековна. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Эми дароо эле ишке өтө берели, сөзгө өтө берели дегендей, азыр ушул 29-на жылып калгандыгына байланыштуу жыл сайын бизге кайрылгандар, ар бир жарандар кайрылат. Балким ушул тоо ташка балдарды чыгарганды жөн эле койсок, болбосо өзлөрүнүн жана ата-энесинин машиналарын, унааларын айдап алышат дагы, сөзсүз түрдө жыл сайын бирден экиден ар бир жерде кырсык болуп турат. Андан көрөк мисалы үчүн автобус берип койсо же дагы башка нерселерди берип койсо деп бизге кайрылып келишет да. Ошол жөнүндө эми биздин көрүүчүлөргө мүмкүн болсо ушул окууну бүтүрүп аткандарга болобу, же болбосо жанакы 20 жылдык, 10 жылдыктар дагы болуп атат жыл сайын. Ошолорго дагы болобу өзүңүздүн болгон кайрылууңузду, сөзүңүздү айта берсеңиз болот. Рахмат. Биздин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан балдардын арасында катталган жол акырсыктарды алдын алуу боюнча бир топ иштер буга чейин дагы жүргүзүлүп келет, мындан ары дагы жүргүзүлө берет. Анан астыдагы бул белгиленип жаткан майрамдык иш-чара, окуучулардын бүтүрүү кечесинин уюштурулушуна карата жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо багытында иштерди мындан ары дагы улантабыз. Азыр абдан активдүү түрдө жумуш алып барып жатат. Ошондой эле балдардын буга чейин дагы ошол бүтүрүү кечесинде ага чейин дагы жолуна кырсыктарына кабылган учурлары дагы бар. Анын ичинде ошол өзү унаа каражатын башкарууга укугу жок балдар дагы унаа каражатын башкарган учурлар дагы катталган. Ошондой эле ата-энелер дагы ошол баласынын көңүлүн карап, унаа каражатын дагы берип койгон учурлар бар. Ошонун натыйжасында ал унаа каражатын башкарган баладан сырткары дагы башка экинчи жол кыймыл катышуучулары дагы жабыркап жаткан учурлар дагы бар. Ушундай учурларды болтурбоо максатында эң жөнөкөй жол кыймыл эрежесин сактоого дагы мүмкүн. Бул жөнөкөй ата-эненин жоопкерчилиги дагы бул жакта абдан чоң ролду ойнойт. Ата-эненин жоопкерчилиги бул ошол майрам күнүнө карата бардык эле элдер билет, өзүнүн балдарына ошол майрам күнгө унаа каражатын белек кылгандар дагы жок эмес да. Ошону белек кылардан мурун ошол баланын келечеги жөнүндө жана анын унаа каражатын башкарганда анын жоопкерчилиги жөнүндө дагы бир аз ойлонсо абдан бул чоң жол кыймыл коопсуздугун камсыздоого кошкон салымы болуп эсептелинет. Ошон үчүн учурдан дагы пайдаланып дагы айта кетейин, азыр биздин маектешүүбүздө дагы көп маалыматтар дагы берилет. Бардык айдоочулар, анын ичинде айрыкча жашы жетелек айдоочулар дагы, унаа каражатын башкарууга укугу жок айдоочулар дагы болуп жатат. Ушундай учур болбош үчүн унаа каражатын башкарууда биринчи орунда жоопкерчиликти эске алуу менен, экинчи учурда өзүнүн өмүрүнөн дагы башкалардын дагы өмүрүн эске алышсын, анан унаа каражатын колдон келсе башкарбай эле койгону абдан мыкты чечим деп эсептейбиз. Анан мектеп окуучулары эми булар балдар. Балдар азыр жоопкерчилик жакшы сезе элек. Ал эми ата-энелер ушул биз менен бирге
түшүндүрүү иш-чараларын ата-энелер дагы үйүнөн да кошумча жүргүзүшсүн. Ал эми биз тараптан болсо биздин республикадагы баардык жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери ар бир мектепке бекитилишти. Алар ушул майрам бүткөнгө чейин дагы, буга чейин дагы сабактарды өткөзүп келишти. Булар жаш курагына жараша атайын жол белгилери жөнүндө, жол кыймылынын эрежелери жөнүндө сабактарды өтүп келишкен. Ай сайын, жума сайын барып сабак өтүп келишкен. Азыр акыркы коңгуроого чейин күчөтүлгөн тартипте дагы өздөрүнүн кызматын өтөө менен ошол жашы жете элек балдардын унаа башкаруусундагы, эгер башкаргандагы жоопкерчилиги жөнүндө түшүнүктөрдү дагы ошол боюнча түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүп атышат. Мындан ары дагы улантат. Андан сырткары мектеп администрациясы, ошондой эле билим берүү министрлиги менен дагы биргелешип иш алып барып жатабыз. Алар дагы өзүнүн тиешелүү атайын план менен иштелип жатат. Алар өздөрүнүн тараптан тиешелүү сабактарды өткөзүшөт. Ал эми биз тараптан болсо коопсуздук боюнча жана жол кыймылынын эрежесин бузуунун натыйжасы жөнүндө дагы сабактарды уюштуруп атабыз. Андан сырткары бул иш-чарага дагы биз өзүбүз дагы барып катышабыз. Анан баардык ошо майрамды белгилейбиз деп пландап жаткан окуучуларга, ошо уюштуруучуларга дагы айта кетейин. Майрамды уюштурууга болбойт. Ошондой эле унаа каражатын башкарып алып, шаардан, айылдан сырткары чыгууга дагы болбойт. Азыр эми абдан актуалдуу кылып атышат. Унаа каражатын башкарып алып, шаардан сырткары тоого чыкканды, анан кафе, ресторандарга барганды. Бул унаа каражатын башкаруу негизги эле бул абдан чоң жоопкерчилик экенин эске алуу менен ошол тоо жака атайын эс алуу жайларына унаа каражатын башкарып барбай эле коюусун жана биздин атайын посттор да коюлат экен. Ар бир унаа каражаты текшерилет экен дагы эскерте кетелик. Ушул жөнүндө былтыр да жазылганда Гүлназайым, мисалы үчүн Нарындын жайлоолору, Ысык көлдүн жээктеринде, болсо ошо айыл жергелеринде дагы балдар үйдөн чыгып алып, ал жакта ушул жол көзөмөлдөөчүлөр айыл жергесинде жетишпей калабы же карабай коюшат деген да. Балдарыбыз болсо бириникин бири көрүп алып талашып, тигинин баласы деле айдап кетпеди, мага эмне бербейсиң деп үйүнө ызычу салганга чейин баягы ата-энеси баласы болгондон кийин бирөөнөн бирөө калбасын дейт экен да. Ошол айыл жергесинде мисалы үчүн ар бир көп да канча деген айылдар бар. Ошол жакта бирөөнүн баласы көлгө айдап кетип калат экен, бирөөнүкү жайлоолорго айдап кетишет экен. Анан ошол жактан ошондой жанакындай кырсыктарга кабылып атат да. Эми анын баардыгын тең урматтуу ата-энелер, мына Гүлназайым өзү кайрылып атат. Баардыгын тең сиздерге дагы чоң, эң чоң жоопкерчилик мойнуңуздарга жүктөлөт экен. Андан сырткары негизи ошол эч кандай правасы жок, документи жок машина айдап бараткан балдарга кандай чара көрүлөт? Абдан мыкты. Бул дагы азыр балдарга дагы керектүү маалымат болот да. Кыргыз Республикасынын атайын кодекстин негизинде 190 беренесинде эгерде жашы жете элек бала унаа каражатын башкарып бара жаткан болсо, алардын ата-энелерине карата чара көрүлөт. Аларга атайын айып пулдар салынат. Ал эми 16 жаштан жогору унаа каражатын башкарып жол кыймылынын эрежесин бузган айдоочуларга карата аларга жол кыймылынын эрежесин бузуу боюнча атайын протоколдор дагы түзүлөт. 10 эсептик көрсөткүчтөн башталат. Бул эң азы 1000 сомдук өлчөм болуп калат да. Ошол өлчөмдөн башталат. Андан сырткары негизги басым мен жок деп айтуудан да алысмын. Унаа каражатын мас абалында башкаргандагы жаш балдар дагы бар. Бул азыр учурда алар эми жоопкерчиликти сезбей турушат. Бирок азыртан биз бул боюнча дагы иштер жүргүзүп атабыз. Азыртан ошол майрамга чейин, майрамдан кийин дагы биздин посттор азыр коюлуп атат. Мектептин тегерегинде жана айылдан, шаардан эс алуучу жайларга чыга турган жолдордо дагы атайын посттор коюлууда. Ар бир унаа каражаты дагы текшерилет. Бул ошол балдардын коопсуздугуна арналган атайын иш-чарада биздин кызматкерлер күнү түнү уктабай өзүнүн кызматын өтөшөт. Биз менен бирге башка кызматкерлер дагы өзүнүн тиешелүү жумуштарын жүргүзөт. Бирок ар бир жолуна кырсыгын
алдын алууга карата жалгыз жол кыймыл коопсуздук камсыздоо кызматкерлери гана эмес, ошол баланын ата энеси жана мугалимдер, ошо негизги бөлүк бул ата энесинде дагы абдан көз каранды да, негизги жоопкерчилик. Анткени биз жумасына бир жолу барышыбыз мүмкүн, айына бир жолу барып өзүбүздүн тиешелүү сабактарды өткөзөбүз. Мугалим болсо ошол сутканын бир канча бөлүгүн гана аларга сабак өткөрүшөт, калган учурун болсо ата энелер менен дайыма бирге болот, алардын сөзү дагы өтүмдүү болот. Ошон үчүн жолуна кырсыктарын алдын алуу үчүн ошол жаркын келечекке аттанып бара жаткан балдардын келечегине балта жаппай, аларды колдоо иретинде унаа каражатын ачкычын бербеген, бул эң чоң жетишкендик менен. Андан сырткары дагы бир эң көйгөйлүү маселе, баланын атасы унаа каражатын башкарып бара жатканда жол кыймыл эрежесин сактаса, эң жөнөкөй коопсуздук курун дайыма тагынып жүрсө, балдар ошого дагы көнүп калышат. Ошон үчүн жол кыймыл эрежесин толук сактоо менен бул өзү айдоочулар өзүнүн өмүрүнө жана анын балдарынын өмүрүнө дагы абдан өзүнүн чоң салымын кошо алат. Ошон үчүн бардык айдоочуларга, жол кыймыл катышуучуларына дагы эскертип жана ушундай талап кыла кетелик. Эң жөнөкөй жол кыймыл эрежесине бул коопсуздук курун тагынуу, ошондой эле жол чиймектеринин талаптарын толук сактоо, ошондой унаа каражатын башкаруудан мурун техникалык абалын карап чыгуу деген ушундай абдан күнүмдүк керектеле турган, күнүмдүк унаа каражатын башкарып атканда керектеле турган жөнөкөй эрежелерди сактоо менен бардык өзүнүн жана башкалардын өмүрүнө коопсуздук алып келерин эскерте кетебиз. Жанакы боюнча да бизге ошол былтыркы жазгандар боюнча ошол жол кызматкерлери, ошо маи кызматкерлери айылдарда жетишпей калабы деген да. Ооба. Ошондой учурлар дагы болуп жатат. Бизде республиканын аймактарында бир кызматкерде 2ден 3дөн дагы мектепке келип калат да, анткени кызматкерлер жетишпейт. Быйылкы учурда ошондой бир жетишпейтиктердин баарын эске алуу менен биз башка коомдук коопсуздук кызматкерлерин дагы өзүбүзгө жардамга чакырып атабыз. Балдар менен иштөө инспекторлорун дагы чакырып жатабыз. Андан сырткары мугалимдерге дагы биз өзүбүздүн контакттарыбызды дайыма таштап кетебиз, алар менен дайыма байланышып турабыз. Алар мугалимдер да бизге караганда ал бизден дагы жакыныраак болот да. Алар баягы атайын кооптуу деп алар эсептеген балдарды, эгерде бул унаа каражатын башкарышы мүмкүн деген балдар боюнча дагы иштер жүргүзүп, алар боюнча да бизге маалымат берет. Анан башка эгер биз өзүбүз жетишпей аткан болсок, анда башка балдар менен иштөө инспекторлоруна дагы биз өзүбүздүн жардамыбызды сурайбыз. Алар менен дагы азыр биргелешип иш алып барып жатабыз. Кемчиликти кетирбегенге биз тараптан колубуздан келишинче аракет жасап жатабыз. Бул балдардын келечеги үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бүтүрүүчүлөр, ушул окууну бүтүп аткан балдар, мына Гүлназа айым айткандай, колдон келишинче ошол машинанын ачкычын эч убакта колуңуздарга албаңыздар. Биринчиден алганда атаңыздарга дагы, апаңыздарга дагы ушундай штраф төлөнөт, штраф салынат. Андан сырткары сиздерге дагы бул ошондо колдон келишинче ошо машинанын жанына жолобой эле койсоңуздар жакшы болот деген жакшы сөздөрдү айтып атат да. Эми жанакы салык боюнча эч кандай документи жок, ошол окуучу айдап баратса 1000 сом гана төлөп калабы? Же машинасы дагы айыппулга? Ооба, эгерде жашы жете элек бала боло турган болсо, алардын ата энесине чара көрүлөт, аларга да айыппул салынат. Ал эми бала менен түшүндүрүү иш-чаралары жүргүзүлөт. Анан өзүнүн убактылары бар, ошол убактарда ал бала көзөмөлдө болуп турат да, унаа каражатын башкарбаш үчүн. Эгер жашы жеткен бала, эгер унаа каражатын башкарууга укугу бар, бул тиешелүү документтери бар, айдоочулук күбөлүк алган бала боло турган болсо, аларга кодекс негизинде жалпы айдоочуларга кандай чара көрүлө турган болсо, жол кыймыл эрежесин бузуу шартына карата чаралар көрүлөт. Алсак өзүнүн айыппулдун өлчөмү дагы өзүнүн жол кыймыл эрежесин бузуусуна карата. Эгерде унаа каражатын коопсуз куру жок башкара турган болсо, ага өзүнчө талаптар коюлган. Эгерде светофордун, жол чырактын тыюу салынуучу белгилеринен өтпөсө, ага өзүнчө штрафтар, айыппулдар каралган да. Ошон үчүн бардык эле айдоочулардын, жол кыймыл катышуучуларына
колдон келсе жол кыймыл эрежесин бузбай эле койсоңуздар, бул өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуздар деп белгилеп Абдан кетебиз туура. да. Жанакы, мисалы үчүн балдар чоңоюп калды. Баягы топтолгон балдар, окууну бүтүп атабыз деп толкунданып аткан балдар, кыздар бардыгы тең. Өзлөрү жаш, жүрөктөрү курч. Алардын арасында мисалы үчүн кой эми окууну бүтүп атабыз деп арасынан сөзсүз түрдө бир экөө чыгып калат. Жанакындай шампан болобу же ар кандай ичимдиктерден ичип алып, бирок документи жок. Эч кандай ошол ичимдиги менен колуңуздарга түшүп калса, ал балага кандай чара көрүлөт? Камалабы же жөн эле ата-энесине айыппул салып коесуздар? Бул учурда эгерде баланын жашы жете элек боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө жол кыймыл жанакы балдар менен иштөө бөлүмүнүн кызматкерлери менен сөзсүз түрдө иш алып барат. Биз аларга өткөзүп беребиз. Анан мындан кийинки иш-чараларды алар жүргүзүшөт. Бирок ал жөн эле айыппул салуу менен же болбосо жанакы маектешүүнү жүргүзүп коюу менен чектелбестен, алар атайын эсепке да алынышат, орусча учетко алынат. Аларды убактылуу бир өлчөмдөгү убакытка чейин алар боюнча көзөмөлдө турушат дайыма. Көзөмөлдө туруп, жашы жеткенге чейин булар дайыма көзөмөлдө болушат. Алардын ар бир кыймылы. Анан эгерде ошондойдо учурларды кайра кайталай бере турган болсо, өздөрүнүн атайын процесстик жумуштары бар. Аларды дагы аткарышат да. Анан учурдан дагы ушул момент учурдан пайдаланайын дагы ошол балдарга колдон келсе, негизи эле ичимдиктен, жаман адаттардан алыс болуу менен унаа каражатын, айрыкча бул унаа каражатын башкаруу бул өзүнчө бир чоң жоопкерчилик. Анан мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, бычактын мизинде жүргөн сыяктуу эле да, өзүнүн өмүрүн, ошондой эле башка жол кыймыл катышуучулардын дагы алардын жашоосуна жоопкерчилик алуу да, бул өтө чоң. Унаа каражатын башкаруу негизи эле. Анан учурда дагы бир топ азыр жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан дагы бир топ ушу жол акырсыздыктардын алдын алуу боюнча ченемдик укуктук актылар дагы иштелип жатат. Жакында алар боюнча дагы коомдук талкуулар жүргүзүлөт. Ошондой эле азыр негизи эле өтө актуалдуу күндүн жылышы менен актуалдуу дагы маселелер, замандын өнүгүшү менен дагы актуалдуу маселелер пайда болуп жатат. Алардын негизгилери болуп азыр самокат айдаган балдарыбыз көбөйдү, велосипед айдаган балдарыбыз көбөйдү. Бул самокат менен велосипедди айдагандагы учурда бул дагы өзүнчө жоопкерчилик. Анан буларга дагы атайын ченемдик укуктук актылар иштелип чыкты. Самокат менен жолун акырсыктар да катталып жатат. Алсак жылдын башынан бүгүнкү күнгө чейин 10дон ашык жолун акырсыгы бул самокаттын катышуусунда болду. Алардын жарымынан көбү ошол самокатты башкарган самокат башкаруучулардын күнөөсүнөн болуп атат да. Анан бул самокатты башкаруу дагы абдан чоң жоопкерчилик. Анан эң жөнөкөй эрежелерди тууралуу дагы айтып кетейин. Бул эрежелер боюнча массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы маалымат берип атабыз. Анан мындай индивидуалдуу турда дагы көчөлөрдөн дагы самокат башкаруучуларга дагы маалымат берип атабыз. Бирок жол кыймыл эрежесин бузган дагы самокат айдоочулар бар. Бардык самокатты башкарам деген башкарып жаткандарга жолдун бир гана атайын белгиленген бөлүктөрүнөн, эгерде андай бөлүктөр бардык жерде каралган эмес да, Бишкекте, Ошто болушу мүмкүн, ал эми башка республиканын башка аймактарында жок болуп калган учурлар болот. Бул учурда жолдун жүрүүчү бөлүгүнүн оң тарабынан айдоого тийиш. Жана ошондой эле эгерде 7 жашка чейинки балдар самокатты башкара турган болсо, анда булар сөзсүз түрдө чоңдордун коштоосу менен гана жүргүзүлүүгө тийиш. Ал эми эгерде самокатты жашы жетелектер жанакы жогоруда айтып кеткендей, эгерде жолуна кырсыгына кабыла турган болсо, аларга дагы жоопкерчилик, ата-энесине да жоопкерчилик каралган. Анан эң жөнөкөй эрежелерди сактоо менен жолуна кырсыгынын алдын алууга мүмкүн. Бул жолдун оң тарабы менен анан ылдамдыктын күчүн абдан катуу башкарбастан, азыркы ченемдик укуктук актыларда 25 км чакырымдан ашпоого тийиш
да. Бирок азыр карап атабыз, бул дагы мындай катуу ылдамдык эле болуп атат да. Анан учурлар дагы болуп калып атат. Бул самокатты башкаргандар дагы ошол жолдогу тротуарда басып бараткан башка жолкунун катышуучуларын дагы сүзүп алган учурлар катталып жатат. Ошондой эле светофордун баягы токтоно албай калып, жолдун жүрүүчү бөлүгүнө чыгып, унаа менен кагышкан учурлар дагы катталып жатат да. Ошондой учурлар болбош үчүн самокатты дагы башкарууда абдан жоопкерчилик менен карооңуздарды өтүнүп, ошондой эле талап кыла кетебиз. Ушундай эле жоопкерчиликтер бул велосипед башкаруучуларда. Азыр эми күндүн жылышы менен велосипед башкаруу, самокат башкаргандар абдан көбөйдү. Анан жол кыймыл эрежесин бузуу, булар баягы жөө жүргүнчү катары самокат башкаруучулар бул жөө жүргүнчү катарында, буларга дагы эгерде жол кыймыл эрежесин бузса, буларга дагы чара көрүлөт да. Ошон үчүн самокатты башкарууда жөн эле каалагандай башкара бербей, жол кыймыл эрежесин үйрөнүп алып, анан башкарса, бул дагы бир жолун акырсыздын алдын алууга кошкон абдан чоң салым да. Азыр самокат Бишкек шаарында абдан көп мындай көбөйүп жатат. Ош шаарында жана республиканын башка аймактарында, бирок башка аймактарга салыштырмалуу Бишкек шаарында көбүрөөк да. Анан самокатты башкаруудан мурун биринчи учурда жоопкерчиликти эске алып, андан кийин самокатты башкарууга мүмкүн да. Мисалы да 25 майда мурда 25 май күнү эле ошол жол кызматкерлери ошол күнү эле мындай карап атат. Калган күндөр мисалы үчүн кээ бирөө көпчүлүк мектептер, ошол окуучулар ошо 24-нөн баштап ошол азыр болсо мисалы үчүн 29 май болуп калды да. Ооба. Бир күн эрте даярданышат экен, бир күн эрте ар жак бер жакка чабуул кылышат экен, ошол сиздер айткан тоонун барып сүйлөшүп келгенге даярданышат экен. Анын баардыгына тең анан ал бүткөндөн кийин бир гана 29 эмес 30 күнү да майрамдар болуп калат экен да. Сиздер ошо 29 күн эле жолду мындай жакшылап жалпы карайсыздарбы же канча күн болосуздар? Бизде азыр биз уже баштадык жол кыймылынын эрежесин сактоо боюнча, анан мектептин окуучулары айрыкча бүтүрүү кечелерин көзөмөлгө алуу боюнча биз азыр жумуштарыбызды баштадык. Буга чейин эле жылдын башында эле уже жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери ар бир мектепке уже бекитилген. Азыр көзөмөл абдан күчөлүп жатат. Анан биз ар бир маршруттарды иштеп чыктык. Ал маршруттар бул эс алуучу жайлар, ушул мектептин бүтүрүүчүлөрү барып эс алышы мүмкүн деген жактардын баары эсепке алынды. Ошондой эле кайсыл жолдор менен барышы мүмкүн, алар дагы эсепке алынды. Анан ошол шаардан же болбосо ошол айылдан эс алуучу жайларга бара турган жолдор дагы эсепке алынды. Бул коюлган посттор балким айрым ата-энелерге жана башка жол кыймылына катышуучуларына жакпай калышы мүмкүн. Айрым ата-энелер бизге дагы кайрылып жатышат. Биздин балабыздын биринчи жолу бүтүрүү кечеси болуп атса, анан бир абдан сүйүнүчтүү учур болуп атса, биз өзүбүз жоопкерчилик алып атабыз. Анан буларды эмне үчүн биз майрамдатканга тыюу салып жатасыңар деген нааразычылыктар дагы болуп калышы мүмкүн. Бизге дагы айрым кайрылуулар болуп калышы мүмкүн. Ал эми биз болсо ошол бир күндүк майрамдайбыз деп жатып, ошол майрамдын экинчи тарабын, коопсуздук тарабын дагы кароого сунуш кылар элек. Анткени ошол бир күндүк майрамды майрамдайбыз деп жоопкерчилигин баардыгын унутуп коюп, унаа каражаттарын балдарына берип коюп, анан акыркы аянычтуу тагдырлар абдан көп да, мындай тагдырлар. Ошондой учурлар, жол кыймыл эрежесин бузуулар болуп калбасын деп, бул нерсени алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле ал эми балдар болсо, булар азыр абдан курч мезгили, булар келечектен абдан чоңдоо үмүттөр, жакшы максаттары менен алдыга карай умтулуп жатышат. Биз ошолорду бир гана коопсуздук эрежесин сактоо менен аларды астыга түртө алат элек деп айтат элем. Анткени эгерде биз алардын көңүлүн карап, айрыкча ата-энелер көңүлүн карап, унаа каражатын берип, анан унаасына ачкычын берип, анан аларга эс алууга шарттар түзүп берип, спирт ичимдигин ичүүгө шарттар түзүп берсек, анда ошол ата-энелерге кайрылып кетет элем. Аларга келечегине балта чапкан болосуздар деп. Ошондуктан
ушундай сынган тагдырлар болбош үчүн биз сиздер бизге өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды берип, атайын жол кыймылынын эрежесин сактоо боюнча сиздер дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүңөрдү талап кылабыз. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, мынакей Гүлназ айым айткандай, дагы бир жолу силерге баса белгилеп айтып кетели. Ата энеңиздерди уят кылбаңыздар, биринчиден. Экинчиден, алардан эч убакта ачкычтын машинасын сурабаңыз, машинанын ачкычын сурабаңыздар. Андан сырткары жанакындай талашып, уурдап айдай качпаңыздар. Ошонун баардыгы тең кырсык алып келет. Ал убакыт келет. Машина айдаганга силердин да убактыңыздар жетет. Кудай буйрса аман турсаңыздар, уурдап качып бир кырсыкка кабылып бир нерсе болгонго караганда бир убакыт келип өзүңүздөр унаа алып же ошол сиздер чоңоюп жанакы права окуп бүтүп праваны алганда ата энеңиздер сүйүнүп ошол убакта да унааны белек кылышы мүмкүн. Ошол жакшылыкты сиздер деле күтө берсеңиздер болот. Ошондуктан алдын ала мындай жаман нерсеге эч убакта шашпаңыздар деп айтып атат. Андан сырткары урматтуу 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык ээлери албетте 10 жыл, 20 жылдап көрүшпөй бири-бириңиздерди сагынгансыздар. Бирок сиздер дагы ушул мектепти бүтүп аткан окуучу балдарга аябай үлгү болосуздар деп эсептейм. Өзүңүздөрдүн жакшы сөзүңөрдү айтып, ошол 10 жылдык, 20 жылдык кечени өткөрүп атканда сиздер дагы мындай жолса ресторанда болобу, кафеде болобу же айылда үйлөрдө болобу, мындай эл көзүндө аябай ачаачаап көрүнбөй, балдарга көрүнбөй, иш ара акырын өзүңөр майрамыңыздарды өткөрө берсеңиздер болот. Сиздерди көргөн ушул окууну бүтүп аткан жаш балдарга башкача үлгү болуп бересиздер да, алардын кызыгуусу андан башкача болот да. Эми атайын убактыңызды бөлүпсүз дагы. Биздин көрүүчүлөр менен, жалпы эл менен, жалпы коом менен ушундай балдарыңарды карагыла деп айтып бергениңиз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз сизге. Дагы айта турчу сөзүңүз болсо толуктап кошумчалап алсаңыз болот негизи. Чоң рахмат. Мен сиздердин ушу атайын эфириңизден пайдаланып дагы жалпы жолкунун катышуучуларына да кайрылуу жасап кетейин. Сиздердин ушу бизди атайын чакырып, жолун кырсыктардын алдын алуу боюнча сиздер дагы түзүп берген шарттарыңыздар үчүн абдан чоң рахмат. Бул биздин жумуштарыбыз, сиздердин жумуштарыңыздар жолун кырсыктардын алдын алууга кошкон салымыңыздар деп эсептейбиз. Биз дайыма колубуздан келген баардык тиешелүү иш-чараларды аткара беребиз. Ошондой эле баардык ата энелерге жана жол кыймыл катышуучуларына учурдан пайдаланып кайрылуу жасап кетейин. Алдыда балдардын бүтүрүү кечелери турат. Ошондой эле 10 жылдык, 20 жылдык, андан башка жолугушуулар дагы сиздерди күтүп турат. Ошол жолугушуулар жана ошондой эле бүтүрүү кечелери абдан жакшы, эсте каларлык болуп өтүшүн кааласаңыздар, анда жол кыймылынын эрежесин толук сактаңыздар. Ошондой эле бүтүрүүчүлөргө унаа каражатын башкарбай эле коюңуздар. Андан сырткары баардык мектептин айланасында жана эс алуучу жайга бара турган баардык атайын посттор дагы коюлган. Эгерде жол кыймылынын эрежесин буза турган болсоңуздар, анда аларга тиешелүү мыйзам чегинде атайын чаралар көрүлөт. Ошондой эле жолуна кырсыгын алдын алуу максатында сиздерге баардык бүтүрүүчүлөргө, жашы жетелек, айрыкча жашы жетелек балдарга унаа каражатын башкарбаңыздар. Ал эми алардын ата энелерине болсо, унаа каражатын балдарыңыздарга башкаруусуна мүмкүнчүлүк бербеңиздер. Бул чараларды колдонуу менен сиздер балдарыңыздын келечектеги өмүрүнө жана алардын коопсуздугуна кошкон салымыңыздар абдан чоң. Чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Биз эми баягы теле алып баруучу катары, журналист катары дагы сиздерге ишенебиз. Мындай кырсыктардын алдын ала баардыгын тең камынып даярдап койгонсуздар, мындайны болтурбайсыздар. Жанакындай посттордун баардыгы тең активдүү иштеп берет деп ишенебиз. Андан сырткары бизге ошол жана башында айтып өттүм го, айыл жергелерине да ушундай жол көзөмөлдө коюп койсо жакшы болот эле. Балдарыбыз бизден машинаны талашып айдап кетип, бири-бири менен жарышып атат, жанакындай кырсыктар болуп атат деп. Ата энелер өзлөрү деле чочуп калышкан. Бирок биринен балам бирөөнөн калбасын деп баягы кур намыстык менен айла жок ачкычты бергенге да туура келип атат. Ошондуктан урматтуу айыл жергесинде жашаган жалпы тургундар, ал жактан дагы сак болуңуздар, анткени баардыгы тең көзөмөлдө, баардыгы тең текшерүүдө болот.
бул бир гана 29 майда эмес, мынакей ушул күндөн башталып көзөмөлдө текшерүү жүрүп баштаган экен. Бул айдын аягына чейин менимче толугу менен бул катуу көзөмөл менен текшерилип турат. Ошондуктан жөн гана чыгаша болбойн десеңиздер, эч кандай балдарыңыздарга көңүлүнө карабай, эч нерсесине карабай болгону акыркы коңгуроо бара турган кийимгече белектерин алып берип коюңуздар. Ал машинанын, унаанын ачкычынан башка бардык нерсени кыла берсеңиздер болот. Баарыңыздарга көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Айрадан көрүшкөнүнчө сак саламатта болуңуздар. Рахмат.